30-50 а түгүл 70%га чейин арзандатуулар болоорун соода борборлору бир канча апта мурда жарыялап, күн алыс радио теледен жардамалап жатышты. Саат жебеси кечки 6-ны каккан деле дүкөндөргө жакын жайгашкан жолдордо ушундай тыгын. Борборлордо жык-жыйма кишини байкадык. Бирок алардын баары эле убадаланган баага канаттандыбы? Бүгүн эме скидка болуп атат, арзандатуулар көп болуп атат, анан эмне бар, кандай ошону көрөлү деп келдим. А негизи ушул кандай элес кардарга ушул акция, скидка дегендей тартабы кардарды? Тартат, албетте тартат. Ошон үчүн көп киши келип атса керек. Эмне алам деп келет азыр? Эми көрөбүз да эмне бар экен. Басына жараша, кийимине жараша. Смотрели там они баалар арзандабай эле кайра кымбат экен. Биз шоппингке $1000 алып чыкканбыз. Бир шым эле алдык. Азыр эми башка дүкөндөрдү кыдырабыз. Там очень большие скидки, очень круто. Что купили? Я купила себе спортивные вещи. Я спортсменка. А долго ждали, да, наверное, Black Friday уже? Давно слышали, Да. Везде вывески, реклама. Black Friday же биз чогуу тургондо кара жума алгач Америкада 19-кылымдын жарымында пайда болгон. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү ири соода борборлор товарды сатып түгөтүү үчүн бул акцияны жарыялашат. Black Friday көбүнчө жаңы жылга жакын ноябрдын акыркы жума күнүндө болот. Здесь, с точки зрения продавца, очень хорошая возможность продать то, что... Мындай акциялар арине кардар тартуу үчүн жасалат. Көбүнчө өтпөй калган товарларды сатуу үчүн башкаларын да арзандатат. Кардар болсо арзан экен деп буга чейин албай жүргөн буюмун деле ала берет. Демек, мындай акциялар кардарга да, соодагерге да кирешелүү. Скидку и выгоду для потребителя. А бүгүн көппү кардар азыр? Бүгүн аябай көп. Башка күндөргө салыштырмалуу аябай көп болуп атат. Өзгөрүп атасыңарбы? Аракет кылып атабыз. А канча пайыз товарга скидкалар болду? Ну, почти уже мындай караганда 50%га болуп калды. Жарым. Ооба. Наразылыгыңдар болду арасында баарынан мун саналат элек, мун саналат элек. Жок, болуп атат, бирок кийин алам. По-любому кийин болот да буларга деп айтышат. Болот. Ойлогом, мурдагы ценасынан реально эле деп, бир аз ценаларын көтөрүп, анан скидка болот деп окшойт болбойбу. А өтө деле көп айырмачылык жок? Жок. Ощущается разница до... Нет. Баалар биз күткөндөй болгон жок. Мисалы, бул дүкөндө 3%га гана арзан экен. Ушул дагы арзандатуубу? 30% болсо түшүнмөкмүн. Кээ бир дүкөндөрдө 30% экен, бирок ал жакта кийимдер алда канча кымбат. Скидка кылганына деле акчаң жетпейт. Менимче мындай акциялар бизге керек эле, себеби Америкада 70% арзандатуу болсо ал дароо байкалат. 500 сомдук буюмду 200 сомго аласың дегендей. Адистердин айтымында акцияларга алданган кардар укугун коргой албайт. Бирок эгерде буюмда башка баа, аларга келгенде башка баа көрсөтүлсө, кардар арыз менен кайрылса болот. Ал эми бул өңдүү акция же арзандатууларда кардар менен соодагердин ортосунда рыноктук келишим. Демек кайсы бир баада буюмду алуу же албоо ал кардардын өзүнүн тандоосу. Айгерим Акылбекова, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык, Бишкек.